Kırgız Respublikasının Kurallı Güçlerinin başka kolbaşçısı, Özgöçe Kırdağlar Ministrinin hizmetçileri iki mobildi gospitallardı aluğa dayar. Özgöçe Kırdağlar Ministri Hacıkeyev Bobek. Eң негизгиси ушул хирургиялык модуль, ондайынан жайылат, эки бөлүктөн турат, эки операционный. Анан ушул жерден операциялар кылынат. 4 ВД сола, колго чыкканга ыңгайлуу. Анан бул баягы лагерге суу камсыз кылат. Любой водоемдон сууну соруп алып, тазалап берип турат. Водоочиститель. Водоочиститель. Таза суу берет, анан техникалык суу берет. Гирдүүчү жай. Госпиталдын нөмөрү күтөмөлөрүн жууп, шейшеп кийим баарын жууп. Анан бул туалет, душ, ысык суу. Горячий. Сразу 3 мүнөт кесип душтарга, мына душтарга. 8 душу var, 8 tuvaleti var. İki canlı var. Это душу. Бул да реанимация. Ушундай реанимационный палаткадан 2 оор, ар бири 4 орун. Анан 4 орундан мындай баягы аппараттар менен камсыздалган. Ар бир точка, ар бир орун. Могу биринчи жолу келип атат. Бул деген аппарат Кыргызстанда биринчи жолу эмне аппарат? Мурунда билесиз, кол менен кол деген чарчатат да кишини. Анан ооз менен мүлөчү. Бул аппарат болсо өзү механический жасайт, и маска менен кислород Берип турат. Кислород берип турат. Маскага кислород таштайт. Кымбаттуу кыргызстандыктар, Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин урматтуу кызматкерлери, бүгүнкү иш-чаранын ардактуу меймандары. Бүгүн биз адамзаттын жашоосунда айттырбай келген ар кандай кырсык апааттарда адам өмүрүн ажал оозунан арачалай турган эрки бекем куткаруучуларга, деги эле Өзгөчө Кырдаалдарда ыкчам, сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө ылайыкталган Кытай Эл Республикасынан келген көчмө госпиталдарды тапшыруу алдында турабыз. Географиялык шарты менен климатына байланыштуу өлкөбүздө табигый кырсыктар көбүрөөк болуп турарын жакшы билесиздер. Соңку тарыхыбызда чоң жоготууга алып келип, бир айылды жер менен жексен кылган Алай районунун Нура айылындагы зилзала, Өзгөн районунун Аюсай айылындагы бир топ адамдардын өмүрүн алган жер көчкү, Дача суудагы нечендеген адамдардын өмүрүн кыйган учак кырсыгы бүгүн дагы баарыбыздын эсибизде. Кече жакындагы эле Баткен областында болгон чек арадагы куралдуу кагылышта канчалаган жарандар коопсуз жайларга көчүрүлдү. Биримдикти туу туткан элибиз мамлекет менен бирдикте күндөп-түндөп Баткен элинин коопсуздугун, сак саламаттыгын камсыздоого жапатырмак киришип, күтүүсүз окуяларды алдын алды. Дүйнө жүзүндө барган сайын табигый жана техногендик кырсыктардын саны көбөйүп, ал бүтүндөй дүйнө элин түйшөлткөн глобалдуу көйгөйгө айланууда. Асман тиреген шаарларды көз ачып жумгача урандыга айландырган табигый кырсыктарды дагы көрүп жүрөбүз. Адам баласы табигый кырсыктардын алдында алсыз экенин түшүндүк. Бир мамлекет эмес, бүтүндөй дүйнө эли пандемияда эмне болду? Билесиздер, коронавирус Кыргыз элин дагы кыйгап өтүп кеткен жок. Бул чоң сыноо алгач Кыргыз мамлекетинин медицинасынын, Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин ишин бекемдөөгө чоң коңгуроо болду десек болот. Деги эле табигый жана техногендик кырсыктарды алдын алууда, анын кесепеттерин жоюуда жалпы адамзат биргелешкенде гана туруштук берерин бул илдет далилдеп койду. Андыктан дүйнө элин кооптондурган Өзгөчө Кырдаалдарды эске алуу менен кырсык болуп кеткенден кийин даярдык жок, ызычуу түшүп калбайлы деп алдын ала мындан 2 жыл мурун февраль айында номер 23 жарлык чыгарып, саламаттыкты сактоо жана Өзгөчө Кырдаалдар министрликтерине көчмө талаа госпиталын алууга медициналык зарылчылыкты бекемдөөгө тапшырма берген элем. Анткени биздин тоолуу аймактарда ар кандай табигый жана техногендик апааттардын кесепеттерин жоюу, жаратылыш кырсыгына кабылып жабыркагандарга өз убагында сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү мамлекеттин эң башкы максаты болуп саналат. Былтыр Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн бир нече өлкөлөрдүн башчыларынын башын бириктирген саммитте
Кытай Эл Республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырза менен тар чөйрөдөгү жана андан кийинки жолугушуулардын алкагында Кыргыз мамлекетинин ишмердүүлүгүн арттыруучу бир катар документтерге кол койгон элек. Мынакей ошондогу сүйлөшүүлөрдүн үзүрүн көрө баштадык. Кыргыз-Кытай мамлекеттеринин ортосундагы экономикалык, социалдык тармактар боюнча эки тараптуу түзүлгөн макулдашуунун алкагында үстүбүздөгү жылдын 1 февралында министрликтин эскилиги жеткен техникаларын, жүздөгөн заманбап өртө өчүрүүчү унаалар, инженердик техникаларды куткаруу жумуштарына керектүү шаймандар менен алмаштырган элек. Мындай жаңылоолорго жалпы кыргызстандыктар күбө болуп келе жатасыздар. Заманбап техникалар куткаруучуларыбыздын, өртө өчүрүүчүлөрүбүздүн түйшүктүү жумушун кыйла жеңилдетет. Буга улай эле эзелтеден коңшу жашаган эки элдин кызматташуусу жөнүндө макулдашуунун экинчи этабында өзүңүздөр көрүп тургандай Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 38 автоунаадан турган 2 мобилдүү көчмө госпиталы тапшырылууда. Биз бирөөнү Бишкекке коелу, экинчисин Ошко жиберели деп турабыз. Урматтуу куткаруучулар жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, эки өлкө ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын натыйжалуу өнүгүшү жалпы кыргызстандыктарды кубандырат деп ойлоймун. Жогоруда белгилегенибиздей, Өзгөчө кырдаалдар министрлигине өрт өчүрүүдө куткаруу кызматтарында жеңилдик бере турган заманбап атайын адистештирилген техникалардын берилиши Кыргыз-Кытай мамлекеттеринин эки тараптуу кызматташтыгы достук маанайда өнүгүп жаткандыгынын бир мисалы. Мындай натыйжалуу кызматташтык үчүн Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзага кыргыз элинин жана өзүмдүн атымдан рахматымды айтамын. Ошол эле учурда дүйнөдө экономикалык жактан алдыңкы орунда турган Кытай Эл Республикасы менен Кыргыз мамлекетинин ортосунда достук байланышты бекемдөөдө биздин өлкөбүз үчүн ийгиликтүү иш-чаралардын данакери болгон атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Дудевен айымга дагы ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги заманбап техникалар менен коштолгон мобилдик госпиталды иштиктүү колдонуп, жабыркагандарга жеринде сапаттуу жардам көрсөтүп, көптөгөн адам өмүрлөрүн сактап калат деп үмүт артабыз. Саламаттыкты сактоо жана Өзгөчө кырдаалдар министрликтери мындай мүмкүнчүлүктү туура колдонуу аркылуу биргелешкен апаттык медицина кызматын уюштурууну аягына чыгарып, өнүккөн өлкөлөрдөй талаа медицинасын айкалыштырасыздар деп ишенемин. Бул жабдуу Өзгөчө кырдаалдар чыккан аймактарда ыкчам, жеткиликтүү жана квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүүгө түрткү болот. Сөзүмдүн акырында айтарым, заманбап жабдуулар сиздердин ары түйшүктүү, ары сыймыктуу жоопкерчилик менен аткарган ишиңиздерге көмөкчү болсун. Ушул жылы 1 февралда өрт өчүрүүчү техникаларын тапшырып жатып, куткаруучулук кесипти эл сыймыктана турган кесипке айландырам деп эл алдында айткан элем. Бүгүн да ошол сөзүмдү зор ишеним менен кайра кайталай алам. Куткаруучу келечекте эл сыймыктанган жаштар дилгирленген кесиптердин бири болоруна терең ишенемин. Элибиз сиздерден адам өмүрүн куткарууда, табигый кырсыктарды алдын алууда, мындан ары да ийгиликтерди жаратат деп үмүт кылат. Кудайым кыргыз элин бөөдө кырсыктардан сырткары кылып, журтубуздун тынчтыкта, токчулукта, бейпилчиликте жашоосун насип этсин.